Андан кейін бала төрөлдү дең, алхамдулилла. Бала төрөлгөндөн кейін баланын дагы укугу сенин мойнуңдагы милдет, жакшы аттандайсың. Сасыкпай дейсиңби? Чоңойгондо бечара шерменде болуп, намыс кылып, бокмурун дейсиңби? Атын жакшы тандайсың. Хайрул асма ма уббит ва ма хуммид. Ысымдардын эң жакшысы Абдулла, Абдулгафур, Абдуррахим, Абдуррахман. Аллах Тааланын 99 ысымыга кошулган Абд. Абдул-Басир, Абдус-Сами, Абдур-Ракиб. Бирок Абдур-Расул болбойт. Расулдун кулу болбойт. Абдун-Наби, пайгамбардын кулу болбойт. Түшүндүңбү? Абдуррахман дейт, Рамандын кулу бол. Абдуррахман дейсиң аны. Жана бала келген кезде жакшы аттандайт экенсиң. Ва иза жа'ату янбаг ан юханнак. Төрөлгөн баланы ислам динибизде тахник деп коюп, пайгамбар сүннөтү курма чайнап туруп, ошонун шириндиги менен оозуну ооздандырат. Бүгүн медицина оозуга глюкоза тамызып атат. Ошондой ширик менен тахник болгон курманын шириндиги менен оозуга сүртүлгөн бала кийин сахар-пахар болбойт экен. Ва юда ба'дул халва, шириндик менен оозуну ооздандыратсың. Ал эң жакшысы пайгамбардын сүннөтү курма болот, финик. Ва яқра амамаху ал-Фатиха. Кулагына биринчи Фатиха окуп койсоң дагы жакшы болот. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вал ма'узатайн. Кул аузу бираббил фалaq, кул аузу бираббин нас. Ва бa'дул аят, жана Курандан кээ бир аяттар. Үйгө керек болсо бүгүн телефонуңда башкаңда бар, Куран коюп кой. Байы ишке эмес. Аллах Тааланын аяты окулсун. Кейін чачыны кыскартасың. Ва ятасақ бимисли вазни захабан. Чачы канча грамм чыгат? Миллиграмм чыгат. Ошо чачтын салмагынча алтыннан садака кыласың. Сен сүйүнүп атасыңбы? Бир бейбечарага барып берсең, Аллах Таалага шүгүр кылып бердиң, алар да сүйүнүп, о, сен балаңа дуа кылат. Акыйка деген нерсе бар. Акыйка эркек балага 2 кой соёсуң, кыз балага 1 кой соёсуң. 7 күндө, 14 күндө. Эгер мүмкүнчүлүгүң болсо, 1 айдан кийин, 1 жылдан кийин да боло берет. Мүмкүнчүлүгүң болсо, 7-нчи күн не кылат экенбиз? Акыйка. Баланын дагы бир укугу бар. Баланын дагы укугу ата-эненин милдети анын насабына тегине шек келтирбеш керек.